Өршіл саламатсыздарбы? Мен бүгін сіздерге үй шартында творог жасауны көрсөтөм. Творог жасоо үчүн каалагандай өлчөмдөгү сүттү аласыздар. Мына мен 3 литр сүттү 1 суткадан бери 1 сутка коюп койдум. Жаңы сүт болбойт творогго. Андан кийин мындай айран 200 грамм. Айран дагы эски айран болуш керек. Bir cuma 5 gün болып қалды бұл айран. Азыр творогту жасайбыз. Мына пияладагы сууну Мынакей азыр сүттү да куям. Сүт апрель-май айындагы сүттөр аябай кою болуп, үйдүн сүтү бул. Еріп қалыптыр өзі эле. Вау! Апрель-май айындагы сүттөр абдан кою болот. Үйдүн сүтү. Өзү эле айранга окшоп коюлуп калыптыр сүт. Эми азыр жанагы алып койгон айранымы 200 грамм кошуп кое берем. Сүт biraz ысып kaldı. Koşup koyam. Süt koyup koygan süt 40 gradusga çeyin ısış gerek. Ondan keyin мынакей үй шартында жасалган нукура творог даяр болду. Мынакей 1-2 кайнагандан кийин эле өчүрүү керек, көп кайнатыштын кереги жок. Бул творогго нукура үйдүн сүтү керек. Дүкөндөгү сүттөр жакшы болбойт. Балдарга жасап берүү керек. Кальцийдин булагы. Анан кийин бул творогдун сары соусун төкпөө керек. Косметикалык эң мыкты каражат бет жууса болот муну сары соус мененчи. Мынакей творог муздагандан кийин сүзүп алабыз. Мынакей эң сонун нукура творог. Муздагандан кийин сүзүп алабыз. 3 литр сүттөн 500-700 грамм творог даяр болду. Ушундай кылып нукура творог даярдасаңыздар эң жакшы болот. Кошулмасы жок. Балдарга эң жакшы кальцийдин булагы творог.